коом, саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап, күн чабыт. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар жана көрөрмандар. Эфирде күн чабыт маалыматтык талкуу программасы. 1 октябрдан тартып жалпы Кыргызстанда пенсионерлердин пенсиясы 1400 сомдон 1700 сомдон 3400 сомго чейин көтөрүлө тургандыгын, ал боюнча министрлер кабинети өзүнүн чечимин чыгаргандыгын президент Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасына жарыялады. Бул жарыялагандан кийин көпчүлүк пенсионерлер мага канча сом кошулат экен, дагы канчага көбөйтүлөт экен дегендей суроолор менен кайрылуулар башталды. Негизи эле ушул пенсиялык жаңы реформаларга байланыштуу жана көтөрүүлөр кимге канча пайыз көтөрүлөт жана канча сом болуп өзгөрөт. Мына ушунун айланасында бүгүнкү берүүбүздө маек курабыз. Бүгүн бизде конокто социалдык фонддун башкармалыгынын мүчөсү, пенсияны дайындоо жана кайра эсептөө башкармалыгынын башчысы Бактыгүл Ашымалиева. Саламатсызбы, Бактыгүл айым? Бүгүнкү берүүнү мен Айпери Жумабай кызы алып барам. Ошол эле учурда сиздер дагы биздин эфирге түз байланышка чыгып, өзүңүздөрдүн пенсияга байланыштуу суроолоруңузду узатсаңыздар болот. Биздин түз байланыштын номери 0312 68 06 06 0709 68 06 06 номери иштөөдө. Бактыгүл айым, буга чейин өзү президент жалпыга жарыялады Facebook барагына. Ушундай пенсиялар мурда 300-400 сомго ошол квартал сайын 1 октябрда көтөрүлүп келсе, эми 1700 сомдон 3400 сомго чейин көтөрүлөт деди. Анан бул мурдага салыштырмалуу 3 эсеге көтөрүлүп аткандай болуп калат. Негизи эле кимге канча сомго көтөрүлөт, анан бул кантип аныкталат? Мисалы үчүн 3400 сом кимге көтөрүлөт, 1700 кимге көтөрүлөт? Саламатсыздарбы? Өзүңүз айтып кеткендей, мына министрлер кабинети тарабынан токтом жарыкка чыкты 9 сентябрда. Биздин президент Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы боюнча бул токтом пенсияларды индексациялоо, пенсиянын өлчөмдөрүн жогорулатуу боюнча токтом жарыкка чыкты. Бул токтомдун негизинде буга чейин айтып кетсем, баягы мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу мыйзамынын негизинде ылайык ошо пенсиянын өлчөмдөрү индексацияланып келген. Баягы квартал сайын эмес, жыл сайын. Жыл сайын биз 1 октябрга карата ошо социалдык фонддун мүмкүнчүлүктөрүнө жараша пенсиянын өлчөмдөрү индексацияланып келет. Быйылда 1 октябрдан баштап ошо мыйзамга ылайык мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу мыйзамынын негизинде чектелген пенсиялардын өлчөмдөрү 1 октябрдан баштап индексацияланат. Чындыгында буга чейин баягы 200 сомдон 500 сомго чейин кошулуп келген. Быйылкы жогорулатуу баягы пенсионер үчүн жакшы эле жогорулатуу деп эсептейбиз. Анткени буга чейин айта кетсек, баягы пенсия негизи 2 бөлүктөн турат да: базалык бөлүктөн, анан камсыздандыруу бөлүктөн. Базалык бөлүк ошо мыйзамда каралган адамдарда, баягы мыйзамда каралган шарттары болсо, стаждары болсо, баягы 1780 сом өлчөмдө белгиленип келген болчу буга чейин. Ал эми камсыздандыруу бөлүктөрү болсо, бул 96-жылга чейинки эмгек акынын, анан айлык акылар негизинде эсептелинчү, дагы 96-дан кийинки өзүнүн жеке бет эсебиндеги топтолгон камсыздандыруу төгүмдөр негизинде эсептелген бөлүктү бул камсыздандыруу бөлүгү дейбиз. Ошо камсыздандыруу бөлүгү пайызда аныкталат, дагы бүгүнкү күндө ошо камсыздандыруу бөлүгү 15%га жогорулап атат. Пенсиянын базалык бөлүгү 1780ден 3170 сом болуп белгиленип атат 1 октябрдан баштап. Мындайча айтканда, орточо эсеп менен бир 2000 сомдун тегерегинде орточо өлчөмү, ошо жогорулатын орточо өлчөмү где-то 2000 сомдун тегерегинде жогорулап атат да. Бул жогоруда мен айтып кеттим, мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу мыйзамы менен гана чектелген пенсиялардын өлчөмдөрү жогорулайт. Эгерде буга чейин пенсиянын орточо бөлүгү 6186 сомду түзсө, жогорулатылгандан кийин 8080 сомду түзөт деп белгилеп атабыз. Бул болсо дагы баягы салыштырмалуу, башындагы пенсиянын өлчөмүнө салыштырмалуу 133%га жогорулап атат. Же болбосо 1988 сомго чейин жогорулап атат да орточо. Анан биздин республика боюнча 735.700 пенсионер бар. Алардын азыркы убакта пенсиялык иштеринин баары көтөрүлүп, ошо социалдык фонд тарабынан азыр кайра эсептөө иштери жүргүзүлүп жатат. Бул пенсияны индексациялоого 4 миллиард 424 миллион 300
1000 сом каражат керектелет төлөө үчүн. Булардын ичинен баягы базалык пенсия биздики республикачылык бюджеттен каржылангандыктан республикалык бюджеттен 3 миллиард 83 миллион керектелет. Ал эми камсыздандыруу бөлүгү болсо пенсиондук фонддон каржылангандыктан мунун бөлүктүн жогорулашын төлөө үчүн 1 миллиард 341 миллион сом керектелет. Азыркы күндө ошо кайра эсептөө иштери жүргүзүлүп жатат. Ошол 1 миллиард болгон акча сиздердин соцфонддо жанагы биздин эмгек айкылардан түшкөн акчанын негизинде берилет да, ошол сумма сиздерде жеткиликтүү барбы? Жеткиликтүү, толук кандуу төлөнүп берилет. Бул ошол айлык көтөрүлгөнү менен мындай акча табылбай калбайт, мындай маселе жаралбайт, Жок, бул пенсияны көтөрүү маселеси келгенге чейин ошо биз акча каражаттарын, акча булактарын баарын эсептеп, анализдеп туруп анан көтөрүп атабыз да. Буюрса баары толук кандуу жетет, төлөнүп берилет. Жакшы экен. Негизги ошондо азыр Кыргызстандагы эң аз өлчөмдө алган пенсиялык өлчөм канча сом болуп калат? Анан ал жанагы жашоо минимуму менен өлчөбөйбү? Ошол жашоо минимумунан төмөн алгандардын саны канча болот? Же андан ашкандар канча болот? Муну эми азыр бунун баары эсептелгенден кийин баары толук кандуу чыгарылат. Баягы минималдык өлчөмдө эсептелген деп айтканда, булар негизинен майыптыгы боюнча жана багысынан ажыраган пенсия алып жүргөндөрдүкү баягы өлчөмү азыраак да. Анткени алар пенсиялык системага финансылык катышуусу өтө аз, же болбосо өзүнүн толук кандуу пенсиясын топтогонго жетишпей калганда, ошондуктан булардын пенсиясы баягы минималдуу кичине азыраак болуп атат да. Мындан сырткары жанагы пенсиялык мыйзамда каралган камсыздандыруу стажы толук болбогон адамдардыкы, толук эмес стаж менен да чыккан адамдар бар да, ошолордун пенсиясынын өлчөмү аз болуп эсептелинет да, ошолордуку аз болуп атат. Бирок бул адамдардыкы да 1 октябрдан баштап көтөрүлөт. Баягы толук эмес стажы бар, стаж менен чыккан адамдардыкы болсо баягы пропорционалдуу түрдө эсептелинет да, толук кандуу 3170 сомго жеткирилбейт, баягы стажына жараша пропорционалдуу эсептелинет. Ал эми бизде дагы майыптыктардын 3 тобу бар да, ошо 3-чү топтуку баягы эсептелет да, төлөөгө келгенде мыйзам чегинде каралган 50% төлөнөт. Ал эми багысынан ажыраган пенсиялардын өлчөмдөрү болсо баягы балдардын санына жараша пайызда эсептелинет да. Анан мен жогоруда айтып кеттим, ошо баягы пенсиялык куракка жеткенге чейин булар пенсиялык топтомдорун толук кандуу топтой алышкан эмес, ошон үчүн булардын пенсиясынын өлчөмү да аз болуп атат да. Ошол азыр пенсия кийин көп алыш үчүн азыр биз ошол жалпы эмгек кылган жарандардын айлыгынын канча пайызы ошол пенсиялык топтомдордо топтолот, төлөмдөргө? Пенсиялык топтомдор мыйзам боюнча, мамлекет социалдык камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери боюнча мыйзам боюнча бизде баягы жумушчудан пенсиялык фондко 8% кармалат. Анын жалпысынан 10%, мунун ичинен 8% ошо пенсиялык фондко кармалат да, 2% топтомо фондко кармалып атат да. Анан ошо кармалган камсыздандыруу төгүмдөрү бизде жеке бет эсебинде топтолот. Ошонун негизинде пенсияга чыкканда анан ошонун негизинде эсептелинет. Буга чейин ошол социалдык фонддун кабары чыккан болсо да, жана социалдык топтомдорду белгилүү бир учурларда алып колдонсо болот деп, мисалы үчүн бир канча оорулардын тизмеги, ошондо ошол топтомдор мына 2% төлөм менен топтолгон топтомдор болот. 2% төлөм менен топтолгон топтомо пенсиянын өлчөмдөрү муну кайсы убакта ала алат? Пенсия курагына жеткенде, пенсияга чыкканда бир жолу ала алат. Андан кийин сыртка чыгып кетсе, баягы өлкөдөн сырткары чыгып кетсе кайрылып ала алат. Андан кийин биз өзгөртүү киргиздик. Ошо баягы оорулар өзүнүн тизмеси бар, тизме бекитилген. Бул көбүнчө жана онкологиялык оорулар, жүрөк оорулары бар, кан оорулары бар. Ал өзүнүн перечини бар, тизмеси. Ошого жараша кайрылып алса болот. Мындан сырткары биз ипотека боюнча алган жарандарыбызга да ошо ипотека алып аткан жарандар, бирок жеке топтомо, жеке бет эсебинде 50 расчеттук көрсөткүчтөн кем эмес, 500 расчеттук көрсөткүчтөн кем эмес топтомо болуш керек да. Мындайча айтканда 50 000 сомдон өйдө каражаты болуш керек. Ошондо булар ипотекасын алыш үчүн кайрылса болот. Ошондойлорду кайсы жактан карап алса болот? Мисалы үчүн жарандар өзү эгер өзү жөнүндө өзү маалымат аласы керек болсо. Өзүнүн маалыматы боюнча паспорту менен биздин жергиликтүү райондук социалдык фонд башкармалыктарына паспорту менен кайрылса болот. Жеке бет эсебин
көчүрмөсүн баягы маалымат түрүндө чыгарып беришет. Бирок ар бир жаран өзү паспорту менен кайрылышы керек. Мындай онлайн карап алууга мүмкүнчүлүк? Онлайн карап алганга болот. Биздин өзүбүздүн өздүк кабинет бар, социалдык фонддун сайтында бар. Ошол жака кайрылып өздүк бетти ачышыңыздар керек. Ошого каттоого туруп анан ошо өздүк беттеги маалымат, өздүк кабинеттеги маалыматтарды алса болот. Ал жерде жеке гана баягы пенсиялык жеке беттесен топтолгон информацияны маалыматты гана албастан пенсиянын өлчөмү жөнүндө ал личный кабинет аркылуу баягы пенсияга чыгуу үчүн да тапшырса болот, документтерин да тапшырса болот, кайрылса да болот, ошо жеке бет эсебинин маалыматын алса дагы болот, пенсиянын өлчөмү тууралуу маалыматты да алса болот. Мындан сырткары айтып кетет элем, биз бул апрель айынан баштап Бишкек шаарынын калты тейлөө пункттарында, калты тейлөө борборлорунда биз өзүнүн пункттарыбызды ачканбыз. 4 районун, Бишкек шаарынын 4 районунда ошо социалдык фонддун баягы тейлөө маселелери боюнча тейлөө кызматын көрсөтүү үчүн пункттар ачылган. Ошол пункттарга барып кайрылып алса да болот ушундай маалыматтарды. Ал пункттарда кандай кызматтар көрсөтүлөт? Мисалы үчүн пенсияга чыгыш үчүн дагы ошол эле жерге барса болот. Ал жерге да барса болот. Баягы не только Бишкек шаарынын тургундары эмес, республика боюнча биздин баягы элдерибиз баягы Бишкек шаарында ар кайсы жакта жүрүп калып атышпайбы? Ал адамдарыбыз дагы ошо калктуу пункттарга кайрылса болот. Ал жерден биз кандай кызматтарды көрсөтөбүз? Эң биринчиден баягы пенсияга чыгуу үчүн документтерди, арызын тапшырса болот. Жеке бет эсебинде маалыматты алганга укугу бар. Пенсиянын өлчөмүн тууралуу маалыматты ала алышат. Мындан сырткары жанагы төлөө боюнча маселелер, мисалы үчүн банкка которуш керекпи, же болбосо почтадан аламбы, ошондо арызды берсе болот, же болбосо кээ бир мисалы үчүн жана майыптыгы бар, багыбыздан ажырагандардыкы белгиленген убакытка гана берилет да, анан тийиштүү баягы төлөө мөөнөтүн узартыш үчүн тийиштүү документтерди тапшырыш керек. Ошол документтерди да тапшырып төлөө мөөнөтүн узарта алышат. Дагы консультация дагы ошо консультация алып кандай мисалы үчүн кээ бир стаждары дагы эме болуп калат. Баягы биз мисалы үчүн архивдер менен иштейбиз да, запросторду жөнөтөбүз. Эгер өздөрү архивге бара албаса, ошо кайсы маалыматты алыш үчүн ошо жерге барып дагы арызын тапшырып койсо болот, биз тийиштүү органдарга бере алабыз да, ошо архивдик маалыматтарды алыш үчүн. Түшүнүктүү. Ошол сиз азыр жогоруда белгилеп өттүңүз, 2 түрдө пенсияны алса болот, почта аркылуу, анан карта менен, банктар аркылуу. Бирок ошол көпчүлүк учурда ошол 11-инен баштап көпчүлүк аймактарда банктардагы аябай кезек күтүү көп болуп, бир күн кечке күндөрүн өткөрүшөт ошол пенсия алуучулар. Аларды жоюу кимдин милдеттенмелерине кирет? Мисалы үчүн ошол жерде кезексиз алып берүү, башка маселелерди сиздер дагы карайсыздарбы? Бизде ошо пенсия төлөө боюнча 19 банк менен келишим түзүлгөн. Бул жерден банк системасы дагы иш алып барыш керек. Андай кезекте тура биз социалдык фонд ошо банктарды каржылайбыз, ондан кийин баягы пенсияны төлөө үчүн. Ал жерде эми ар бир карта болот, анан ар бир банктардын өзүнүн банкоматтары дагы бар шаар. Анан биздин жарандарда ошо бир жерде эле кезекке тура бербесен, ошо шаардын банкоматтарынан да алса болот да. Ал эми кезек маселеси болсо, бул банк системалары дагы иштеп чыгыш керек, караш керек. Бул мени эске алып коелу. Бул боюнча да биз куршап өзгөн райондор болсо, бул маселени биз карап көрөлү. Ушул боюнча кечээ ошол Фейсбукта атайын талкуу болуп аткан болчу. Анан ошол эле пенсия маселесинде бүгүнкү күндө ошол пенсия көтөрүлдү. Эми жаңы пенсияга чыгам деп аткандардын дагы алгачкы пенсиялык төлөмү ошондо жогорулаган болуп калабы? Ооба, жаңы 1-октябрдан баштап биз белгилеп кетпедимби? Мурун пенсиянын базалык бөлүгү 1780 болсо, 1-октябрдан баштап чектелген пенсиялардын базалык бөлүгү дагы 3170 сом болот. Ал эми бул эч жакта иштебегендердики? Жок, булар иштеш керек. Бизде мындай да социалдык фонд баягы пенсиянын чектөө төлөө бул камсыздандыруу принциптери негизинде жүргүзүлөт да. Камсыздандыруу принциптери кандай? Бул жана жогоруда айтылып кеткен камсыздандыруу
төгүмдөрүн төгүш керек. Камсыздандыруу төгүмдөрүн төгсө бул сөзсүз түрдө стаж болот дагы, пенсиянын өлчөмү дагы чыгат, болочокто баягы пенсия алганга укугу болот. Ал эми бизге эгер социалдык фондко акча чегерилбесе, акча төгүлбөсө, бир кандай эч кандай стажы болбосо, анда социалдык фонд тарабынан пенсия чектелбейт. Анын үчүн баягы социалдык пособие деп коет, өнүктүрүү, социалдык өнүктүрүү министрлигине кайрылыш керек да, пенсиялык курагы жеткенде. А так биздин социалдык фонддо только баягы стажы барган адамдарга пенсия чектелет. Анан 1-октябрдан баштап ошо стажы бар адамдар болсо, убагы келсе, шарты баягы керектелүүчү стажы бар болсо, социалдык фондко кайрылса, 1-октябрдан баштап баягы базалык бөлүгү 3170 сомдон. Бул болсо да баягы толук стажы барларга. Мисалы үчүн бизге эркектер үчүн 25 жыл керектелет да пенсияга чыгыш үчүн, аялдар үчүн 20 жыл керектелет. Эгер ошо 25 жыл стажы болсо, эркектердики 25 жыл, аялдардыкы 20 жыл стажы бар болсо, албетте 3170 сомдон пенсиянын базалык бөлүгү уже эсептелинет. Андан сырткары мен жогоруда айтып кеттим, пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрү деп. Ошо камсыздандыруу бөлүктөрү 96-жылга чейин стаж, эмгек акынын негизинде эсептелинет, а 96 кийин камсыздандыруу төгүмдөрү негизинде эсептелинет. Түшүнүктүү. Азыр бизде кыскача жарнамалык түрмөк, андан кийин берүүбүздү кайрадан улантабыз. Марал үналгысында жарнама. Кеңсени керектүү буюмдарсыз элестетүү мүмкүн эмес. Ошол майда нерселер сиздин жашооңузду жеңилдетип, иш күнүңүздү ырахатка бөлөйт. ДК дүкөнү сизге кеңсе буюмдарынын бардык түрлөрүн сунуштайт. Бизде мектеп үчүн товарлардан баштап бардык кеңсе буюмдары, доскалар жана сапаттуу шкаф сейфтер бар. 3W чекит Destan Чекит KG сайтынан онлайн буйртма берсеңиздер болот. Шаар ичинде 3000 сомдон жогорку сатып алууларга жеткирип берүү бекер. Дарегибиз Манас проспектиси 7, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Токтогул көчөсү 87А, Мото Соода борбору. Кененирээк маалымат 0702 435 408, 0702 435 407 номеру аркылуу. ДК канцелярдык буюмдар дүйнөсү. Быстро продавайте оборудование с платной рекламой на Лалафо. Ишиңиз илгери болсун. Илгерилетмек бизден болсун. Жарнама үчүн 0551 20 10 00. Урматтуу угармандар жана көрөрмандар, сиздер Күн чабыт маалыматтык талкуу программасын угуп жатасыздар. Бүгүн биз пенсиянын көтөрүлүшү канча пайызга, кимдин пенсиясы көтөрүлөт, ушул теманын айланасында кеп кылуудабыз. Бүгүн бизде конокто социалдык фонддун башкармалыгынын мүчөсү, пенсияларды дайындоо жана кайра эсептөө башкармалыгынын башчысы Бактыгүл Ашималиева. Бактыгүл айым, ушул жана пенсияларды айтып атканда, буга чейин жана Баткен облусуна өзгөчө макам берилген болчу. Ага ылайык ар бир пенсионерлерге кошумча 2000 сом мөлчөрүндө акча берилет деп айтылган. Негизи азыркы учурда Баткенде жалпы канча пенсионер ошол кошумча өлчөмүн алып атат? Анан аларга дагы бир кошумча каражат каралабы? Ошол өлчөм өсөбү 2000 сом? Жогоруда айтылгандай, ошо өзгөчө чек ара жеринде жайгашкан баягы Баткен областы боюнча ошо айлык пункттарга макам берилген, гарантияланган. Ошо 1-марттан баштап пенсиясынын өлчөмүндө 2000 сомдон компенсациялык төлөм берилген болчу. Азыркы күндө ал төлөмдү алып жатышат. Анан бул төлөмдүн суммасы өзгөрбөйт. Бул туруктуу боюнча калган 2000 сом компенсациялык төлөм. Ошо боюнча алып жатышат. Айлык пенсиясынын өлчөмүнө кошулуп алып жатышат. Ал эч кандай өзгөрбөйбү? Бул эми азырынча ал маселе көтөрүлө элек, өзгөрүлбөйт. Ошо 2000 сом өлчөмүндө кошулган. Жаңы пенсияга ошол жергиликтүү ошо айылдарда жашаган адамдар эгер пенсияга чыгып калса, баягы сөзсүз түрдө 2000 сом өлчөмүндө компенсациялык төлөм берилет. Түшүнүктүү. Бизде азыр түз байланышта коногубуз бар экен. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Мен жарандык активист Аманбол Бабакулов. Мен суроом мындай, азыр мынакей пенсия кошулду деп атпайсыздар. Эң ылдый пенсия бизде 1700 сом. Сиздер мынакей азыр 1700 сомдон 3000 сомго чейин кошулду деп атасыздар. Мурун 200 сомдон кошуп келсе, азыр ар бирине 1700 сом кошосуңарбы? Же кандай, ошону так айтпайсыздарбы?
Жогоруда айтып кетпедикпи, биз пенсиянын базалык бөлүгү 3170 сомго көтөрүлүп атат. Буга чейин 1780 болуп кетти. Сиз айтып аткан жана минималдык 1700 сом деп атпайсызбы? 1700 сом бул баягы стажы аз адамдардыкы, же болбосо майыптыгы боюнча пенсия алгандан 3-чү топтогу адамдар жана багуусунан ажыраган пенсия алгандардын баягы пенсиясы аз болушу ыктымал. Бирок булардын баарын тең пенсия стажы толук эмес болсо 3170 сом болуп атпайбы азыр пенсиянын базалык бөлүгү? Ошо стажына жараша пропорционалдуу кошулат. Ал эми 3-чү группаныкы болсо, эгер баягы стажы мыйзамда каралган толук кандуу стажы бар, бирок биздин мыйзам боюнча 3-чү топтогу майыптарга 50% гана төлөнөт. Баягы 3170 сомдун 50% кошулат. Ал эми багуусунан ажыраган пенсиялар болсо, алар балдардын санына жараша кошулат. Бирок айта кетиш керек, багуусунан ажыраган пенсиялар өзүңүздөр билесиңер, былтыр октябрь айында дагы 1 январь 2022 жылы дагы баягы пенсиянын базалык бөлүгү ар бир бала үчүн 3000 сомго чейин көтөрүлгөн. 1,5-дан 3000ге чейин, ал эми толук жетимдерге базалык бөлүгү 6000 сомго чейин көтөрүлгөн. Байланышта бар. Чоң рахмат суроо бергениңиз үчүн. Негизи эле дагы ушундай түшүнүксүз суроолор болуп калышы мүмкүн. Ошол сиздер дагы кимдерге пенсияны көтөрөсүздөр? Ошол сиз айтып өткөн майыптыгы барлар, Жалпы пенсионерлер, мен жогоруда айтып кетпедим, мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу мыйзамы менен чектелген гана пенсиялардын баары ушу 1 октябрдан баштап пенсиясынын өлчөмү кайрадан эсептелип чыгат. Ага чейин азыр белгилүү эмес, кимден канча пенсия ала турган? Азыр андай айта албайбыз. Биз азыркы убакта ошо кайра эсептөө иштери жүргүзүлүп атат. Ар бир пенсиялык иштердин баары каралып чыгат. Иштөө жүргүзүлүп атат. Бул боюнча уже октябрда 10 октябрдан кийин баягы пенсиясын төлөп баштайбыз. Ошондо гана биз баягы отчеттук данныйлардын баарында чыгарабыз да, ошондон кийин гана билинет кимге канча сом көтөрүлгөнү. Түшүнүктүү экен. Негизи эле ошол социалдык фонд буга чейин дагы бир катар ошол пенсияларды жакшыртуу максатында реформаларды жүргүзө тургандыгы айтылган. Негизи эле сиздер ошол пенсионерлердин акчасын көтөрүү, дагы аларга кошумча жардам кылуу максатында кандай иштерди алып барасыздар? Мисалы үчүн алардын акчасын көбөйтүп бериш үчүн түшкөн жанагы негизги топтолгон акчаларды кандайдыр бир жол менен иштетип көбөйтүп бересиздерби? Жалпы сиздердин мындай иш алып барууңуздар кандай болуп калат? Бул биздин социалдык фонддун мүмкүнчүлүгүнө жараша ар бир жылда индексацияланып келип атат. Ар бир жыл сайын биз бул боюнча токтоп калбайбыз. Мындан ары дагы иштер жүргүзүлөт. Баягы жанагы минималдык пенсионердин жашоо минимумуна жеткирүү үчүн деген дагы баягы тапшырма да коюлбадыбы? Азыр биз ушу эсептөөлөр жүргүзүлгөндөн кийин да өзүбүздүн баягы каражаттарыбызды, эсептөөлөрүбүздүн баарын анализдеп эсептеп чыгабыз дагы. Биз дагы социалдык фонд ордунда токтоп калган жок. Бул боюнча да иштер алып барылат. Бул боюнча дагы кайрадан иштер жүргүзүлүп анализделенет. Андан сырткары жанагы камсыздандыруу төгүмдөрү деп атпайбызбы? Ар бир адамдын камсыздандыруу төгүмдөрү дагы жыл сайын индексацияланып турат. Бул боюнча да биз жыл сайын ар бир жылдын иштеген мезгилине жана камсыздандыруу төгүмдөрүнө жараша жыл сайын жылдын башында 1 январдан баштап ошо камсыздан иштеген пенсионерлерибизге дагы пенсиянын өлчөмдөрүн көтөрүп келебиз. Бул болсо мыйзамда каралган. Бул боюнча иштер жылда жүргүзүлүп жатат. Ушул сиздерге белгилүүбү? Азыр Кыргызстанда канча пенсионер жана сиз айтып өткөн жашоо минимумуна жетпей жашайт да, мындай акчасы ошол 6000 канча сом деп белгиленген да, акыркы 6186. Ошол акчага жетпей мындай кыйынчылык көрүп атат дегендей. Ошолордун көпчүлүгү кайсы аймактарда негизи? Эми бул жерде башында айтылгандай минималдык пенсия деп айтып атпайбызбы? Ошо жашоо минимумуна жетпегенде где-то бир 40% деп эсептейбиз. Ошо 40 миңдей пенсионер деп эме кылып атабыз.
Булардын баары эми көбүнчө деген жанагы жер үлүшү боюнча пенсияга да чыгып атышпайбы? Көбүнчө баягы айыл жергесинде чыккан пенсионерлер именно ошо жер үлүшү боюнча албетте бул тариф аябай биздики төмөн, ошо төмөнкү тариф менен гана акчаны төлөшөт. Пенсияга чыга келгенде ал суммасы албетте аз болуп калат да. Көбүнчө ошо баягы жер үлүшү менен чыккан пенсионерлердин өлчөмү аз. Түшүнүктүү. Сиз жогоруда белгилеп өттүңүз эле, азыр ошондо эң минимум пенсия өлчөмү 8800 сом болуп калат примерно дедиңиз, окшойт. Жок, бул минимум өлчөм эмес, орточо өлчөмү 1-октябрдан баштап 8080 сом. Ошондо эң жогорку пенсия канча сом болуп калат? Эң жогорку пенсияны мен азыр айта албаймын. Эң жогорку пенсия деп бизде жогорку калган деле пенсионерлер бар, бирок алардын дагы айтып кетиш керек. Алар ошо камсыздандыруу төгүмдөрүн жогорку өлчөмдө төлөп жүрүшкөн, ошон үчүн алардын пенсиясынын өлчөмү дагы көбүрөөк да. Азыр мен жогорку пенсия мынча, төмөнкү мынча деп айта албайбыз. Буга чейин айтылбады беле, жана жогорку кеңештин жыйында 170 000 сом эң жогорку пенсия алат деп айтылды беле? Ал жогорку пенсия алган, ал жыл сайын жанагы иштеген пенсионер жыл сайын камсыздандыруу төгүмдөрүн эң жогорку өлчөмдө төлөп турат. Ошондуктан мунун пенсиясынын өлчөмү дагы жогору. Андан сырткары бизде жанагы ошол пенсияны 15%га көбөйтүш керек, ошол. Алып аткан пенсияны бул жерден 15%га эмес, алып аткан пенсиядан биз пенсиянын базалык бөлүгүн, азыркы убакта пенсиялык базалык бөлүгүн кемитебиз. Андан сырткары жанагы компенсациялык электроэнергиясынын тарифтеринин жогорулашына компенсациялык төлөмдөр белгиленген, аны кемитип салынат дагы. Мындан сырткары мыйзамдарга каралган дагы пенсияга үстүк акылар бар, надбавкалар. Ошонун өлчөмдөрүн баарын кемитип салгандан кийин камсыздандыруу өлчөмү чыгат. Ошо камсыздандыруу өлчөмүн 15%га көтөрүш керек. Андан кийин пенсиянын базалык бөлүгү 3170 сомду кошот да, калган белгиленген бардык төлөмдөрдү кошот. Ошо пенсиянын өлчөмү болуп эсептелинет. Көтөрүлгөн 1-октябрдан баштап пенсиянын өлчөмү болуп эсептелинет. Мындай пенсионерлер өз алдынча эсептей албайт экен анда азыр, Эми кээ бир адамдарыбыз бар, биз билишет ошо пенсиянын өлчөмү кандай экенин эсептей алышат. Бирок албетте азыр пенсионерлер өздөрүнүн пенсиясын эле толук кандуу эле көбөйтүп алышы эле мынча болмок деп эсептешет да. Мен айтып кеткендей, жогорудагы айтылгандай, вот пенсиясынын базалык бөлүгү 1780. Бирок буга чейин дагы баягы жашоо минимумуна жетпеген пенсионерлердин пенсиясынын өлчөмүнүн базалык бөлүгү да индексацияланып келинген, 100 сомдон кошулуп келгенде 1880 сомдук пенсиянын базалык бөлүгү да болушу мүмкүн. 1980 2000 сомдук. Бирок азыркы күнгө 3170 сомго көтөрүлүп атат. Ошо пенсиянын базалык бөлүгү. Ошо пенсионер өзүнүн пенсиясынын өлчөмүнөн ошо 1780 менен чыкса 1780 өлчөмүн кемитип салыш керек дагы. Компенсациялык төлөм деп атам, электроэнергиясын ошону кемитип салат. Анан эгерде кошумча үстөк акы болсо, белгиленген болсо, анысын да кемитип салат да, калган сумманы ошо камсыздандыруу бөлүгү деп коет, ошону 15%га көтөрүлөт. Андан кийин калган суммалар кошулат. Түшүнүктүү. Урматтуу угармандар жана көрөрмандар, эгерде сиздер дагы пенсияга байланыштуу суроолоруңуздар болсо, 0312 68 06 06 0709 68 06 06 түз байланышына чыгып сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Бизде азыр түз байланышта бар экен. Кабыл алып көрөлү. Байланыш өчүп калыптыр. Бактыгүл айым, негизи эле жанагы бизде пенсия дегенде эле жалаң мындай акчасы жетпеген адамдар оюбузга келет го. Жалаң эң товарлардын арзанын алган, күнүмдүк гана товарларга жете турган ушундай адамдар негизинен. Башка өлкөлөрдү карап турсак, мисалы үчүн Европада пенсионерлер көбүнчө саякатка чыгышат, башка өлкөлөрдүн мисалында да. Негизи эле бизде ошондойго жеткирүү боюнча эмне кылыш керек? Мындай пенсионерлер боюнча түшүнүктүү өзгөртүш үчүн ким кандай иштегенде ошондой келечеги жакшыраак болот, кандай талаптарды аткарганда? Мен айтат элем, эң биринчиден биз өлкөбүздүн экономикасы өсүш керек. Жогорку пенсия алыш үчүн биз экономикабызды көтөрүшүбүз керек. Экономика көтөрүлсө, сөзсүз түрдө баягы жумушчу орун болот. Жумушчу орун болсо айлык акы болот. Айлык акы жогору болсо, сөзсүз түрдө камсыздандыруу төгүмдөрү да жогору болот дагы, баягы пенсиянын өлчөмү дагы жогору болот да. Азыркы күндө бизге негизи бир пенсионерге баягы 3 иштөөчү болуш керек да. Бизге болсо ага да жетпейт да. Ошон үчүн биздин пенсиябыз да төмөн болуп атканда ошондой болуп атат да.
сөзсүз түрдө баягы айлык акылар көтөрүлүш керек. Айлык акы көтөрүлсө камсыздандыруу төгүмдөрү да көпөйөт да, келечекте пенсиясынын өлчөмү да жогору болот да. Анан мындан сырткары айта кетет элем, баягы пенсия десе эле биз кар адамдарды эстейбиз да, ошо карга киргенде эле пенсия алат депчи. Мен айтат элем, ошо жаш кезинен баштап ошо келечекте өзүнүн пенсиясына биздин жаштар да кам көрсө деп. Бирок азыркы көп жаштар бар, баягы кызыгып сурашат да, бирок ошондой болсо деле кичине азыраак да, ошо алдын ала баягы пенсия курагына жетемби, анан кандай, эмне деген гана баягы ойлор орун алып келет да биздин жаштардачы. Келечекте ойлошубуз керек, ошо пенсияга татыктуу пенсия алыш үчүн ар бир адам өзүнүн баягы эсебине салым кошуш керек да, ошо пенсиялык фундаментин топтош керек. Анткени ар бир баягы жумушка орношкондо эле биздин иш берүүчүлөр дагы баягы сөзсүз түрдө баягы двойной оплата кылып атпайбы, конверт аркылуу берилечи, ар бир жаран ошону талап кылыш керек да, ошо социалдык фондго мага чегерилеби же чегерилбейби. Ар бир адамдын укукту бизде конституцияда каралган, ошо социалдык төлөмдөр да милдеттүү түрдө да төлөнүш керек да, милдеттүү. Анан ар бир жаран жумушка орношуп атканда дагы ошо социалдык фондго мага кармалабы, менин айлык акыман кармалабы, кандай деп талап кылып туруш керек да. Бул топтолгон акчанын баары эч жакка кетпейт. Ар бир жаран өзүнүн топтолгон фондунда болот, жеке бет эсебинде топтолот. Ошонун баары барып баягы келечекте пенсия, жакшы пенсия алганга өбөлгө түзөт да. Ошон үчүн мен айтып кайрылып кетет элем, ошо ар бир адам ошо жаш кезинен эле ошо пенсияга кам курса деп. Бизде дагы түз байланышта бар экен. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду берсеңиз болот. Мен Бишкектен жабылып атам, атым Узакбай. Биз Советтер Союзунда күн түндө иштедик да. Ооба. Өзүнада, Суунада, Сырдарияда, Держанада барчы. Анан 45 жыл иштеп, 2008 менен пенсияга чыктык да. Анан биздин айлык ошондо Советтер Союзунда кыйын болсо 100 сом эле да. 100 рубль эле да. Анан кийин контордо отуруп, пунчак бизде отурганда 200 рубль, 300 рубль эле да. Анан бул жерде ошо теңчилик болбойт да. Биз ызыкта, суукта, мыстакта жүрүп 45 жыл иштеп, анан 2008 менен чыгып, анан тиги контордо отургандар эме жогорку бөлмө менен чыгып атышпайбы. Ошону азыркы маалда мисалы ойлойм да мен эми жогорку пенсия алгандарга азыраак кошуп, төмөнкү алгандарга көбүрөөк кошуп койсо болбойт беле депчи. Сурооңузга чоң рахмат, түшүнүктүү. Түшүнүктүү болду окшойт го, суроосу. Байланыш жакшы болгон жок, бирок мен суроосун түшүндүм. Баягы совет доорунда 45 жыл иштеп аз пенсия алып калдым деп атпайбы? Чындыгында суроосу мындай болду. Сунуш айтты окшойт, азыр эң жогорку пенсия алгандарга азыраак өлчөмдө кошуп, бирок ошол эле кара жумушта иштеп кыйналып иштегендерге көбүрөөк процент кошуп, алардын пенсиясын жогорулатып теңдесе болбойбу дейт. Бул жерде теңсиздик болуп атат дейт. Мен айтып кетет элем, мен жогоруда айтып кеттим, бизде пенсиялык система бул камсыздандыруу принциптеринин негизинде жүргүзүлөт. Теңештирилген туура эмес болуп калат болуш керек. Анткени ошо жогору алып жаткан пенсионер дагы өз үлүшүн кошкон. Ошо салымдарын, төгүмдөрүн ошончо өлчөмдө жүргүзгөн. Анан ал кишиникин аз эсептеп койгондо дагы туура эмес болуп калат да. Ал кишинин да өзүнүн укугу бар да. Анан бул жерде мен айтып кетем, дагы деле кайталап кеттим, ошо камсыздандыруу принциптерин биз кармашыбыз керек. Ошо камсыздандыруу принциби аркылуу төлөнүп аткандан кийин ар бир адамдын ошо салымы эсептелинет. Канчалык камсыздандыруу төгүмдөрүн көбүрөөк төксө, ошончолук пенсиясынын өлчөмү чоң болот. Ал эми совет доорунда пенсия чыккандар аз, чындыгында аз, бирок алардын пенсиясы ошондон бери жогорулап индексацияланып келатат да. Биз азыркы күндүн талабына кандай болгон күндө дагы ошо жогорулап келатат. Ошо 2000 сом менен, 1000 сом менен чыккан пенсионерлердин азыр эсептеп карап көрсөк 5000, 7000ге чейин жогорулаган. Ошончо жылдан бери 20 жылбы, 10 жылдан бери алып келаткандар пенсионерлердин өлчөмдөрү дагы жогорулап келатат да. Биз аларды жогорулатып койгон жокпуз. Эгерде алардын камсыздандыруу төгүмдөрүнө, ошо камсыздандыруу пенсиясынын өлчөмдөрүн эсептеп келгенде, биз былтыр мисалы үчүн 200 сом минималдык, эң азы 200 сомго чейин. 200 сом да болбой калган, 10 сом, 20 сом да кошулуп калган. Бирок биз ошого карабай, ошо аз алган пенсиялардын өлчөмүн, ошо камсыздандыруу бөлүгүн эң минималдуу
кошулмай 200 сом кошуп бергенбиз да. Анткени өздөрүнүн иштеп тапкан ошол кездеги акчасы 200 сомго да жетпей калган. Түшүнүктүү. Бизде дагы түз байланышта бар экен. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Мен апамдын артынан суроо берейин дедим элем. Убагында президенттен жана грамота алынган да, лучший работник депчи. Анан ошону пенсияга кошулат дегенде, кийин мурданкылардыкы кошулчу экен. Азыр отмена кылып, бир кандайдыр бир төлөм пенсияга кошулбай калды да. Анан ошондой пенсияга кошулбаса наградаларды, жана грамоталарды алган кишилердикин кошулса да ошогочу. Чоң рахмат. Сурооңузга түшүндүм. Мамлекеттик жогорку сыйлык Тилекке каршы 2015-жылы биз мыйзамга өзгөртүү киргизилген. 2015-жылы августка чейин Кыргыз Республикасына өзгөчө эмгеги сиңирген пенсиялар бар болчу. Бул кандай пенсиялар эле? Баягы жогорку мамлекеттик наамдар болушу керек, ардактуу наамдар, мамлекеттик сыйлыктар болгон адамдарга баягы пенсиясына өкмөт тарабынан, өкмөттүн алдында комиссия бар болчу. Ошо комиссия тарабынан белгиленчү да. Тилекке каршы ал пенсиялар 2015-жылы жоюлган. Азыр эч кандай мамлекеттик сыйлыктарга эч кандай кошумча үстүк акы кошулбайт пенсиясына. Кыргыз Республикасынын баатыры деген наамдарга дагы эч кандай пенсия жок. Эч кандай кошулбайт. Ушу айтып атпайм, 2015-жылы ал жоюлган. Азыр эч кандай пенсияга үстүк акылар кошулбайт. Азыр баатыр энелерге гана кошулат. Баатыр энелерге гана баягы 1000% эсептөө көрсөткүчүнүн өлчөмүндө пенсиясына кошулат. Бизде дагы бир түз байланышка чыккан угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз. Сиз өзүңүздү тааныштырып сурооңузду бере бериңиз. Мен Анара, мен жолдошумдун атынан чалайын дедим эле. Фельдшер болуп иштеген ГСМдечи. Анан азыр 8.000 сом алат да зарплата, пенсия. Иштебейт. Анткени иштегендер баары эле өздөрү мурун отуруп калгандар, полковниктер эле иштешет, ошолор деле үй алышты. Берки маленький персонаждар, маселен лейтенанттар, пенсиялар да аз, үйлөр да жок, ушундай да, эмнеге тең. Садыр Жапаров жакшы иштеп атат, Садыр Нуркожоевич. Бирок аябай ыраазымын, бирок ушул карапайым адамдарды деле карап койсо болот да. Ошого жооп бере аласызбы? Эмне мында деген военныйлардын көтөрөбүз деп эле ГСМ МВД карайт. Уксак зарплаталарын көтөрүптүр дагы, пенсионерлердин көтөрбөптүр. Мен жолдошум иштебейт азыр. Алардын жумуштары оор эле, белки полковниктер караган, алар болсо кабинетте отурушат. Түшүнүктүү. Рахмат. Ошол жазык аткаруу кызматында иштегендерге өзгөчө пенсиясы көбөйтүлөбү? Мен айтат элем, социалдык фонд баягы мамлекет пенсия социалдык камсыздандыруу мыйзамы чегинде гана чектелген пенсионерлерди боюнча иш жүргүзөт. Ал эми бул аскердик кызматты өтөп жүрүп пенсияга чыккандар, ар бир ведомствонун өзүнүн пенсиялык органдары бар. Ошо пенсиялык органдары тарабынан иштелип баягы эсептелинет да. Тилекке каршы социалдык фондго бул боюнча жооп бере албайбыз. Анткени ар бир ушу аскер силовой структуралардын ведомстволоруна кайрылыңыз. Сиз ГСМге кайрылып көрүңүз, пенсионный отделине, пенсиялык бөлүмүнө. Ошол жерден жооп беришер сизге. Тилекке каршы социалдык фонд алгы аскердик кызматты өтөгөндөр боюнча иш алып барбайт. Түшүнүктүү. Урматтуу угармандар жана көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыкты. Бүгүн биз Кыргызстанда ушул 1-октябрдан баштап жалпы көтөрүлө турган пенсиянын өлчөмдөрү боюнча маек курдук. Бүгүн бизде уктурууда социалдык фонд башкармалыгынын мүчөсү, пенсияларды дайындоо жана кайра эсептөө башкармалыгынын башчысы Бактыгүл Ашималиева болду. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Берүүнү мен Айпери Жумабай кызы алып бардым. Ушул эле эфирди биздин YouTube каналыбыздан жана Facebook'тан кайталап көрө аласыздар. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Коом, саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап. Күн чабыт.